ақшасына күйіп отыр. Мысалы біз жер алып алданып, болған мал мүлкімді салып тұрып, ошол жака 5 миллион кетиптир эсептесем. Мен азыр 5 миллионду парчалуу экскаватормен сүрүп туруп кетип калбайм го, турабы? Сиздер айтып атасыздар, сот чечет деп. Сот чечет. Чечет, эмнени чечет? Китепке чечет. Мен 4 баламен, ата-энем менен көчөдө калышым керекпи? Мен Россияда 20 жыл жүрүп, ошол 5 миллионду таап келиптирмин. Азыр мен ошону экскаватор менен таап кайтырган болот да. Түшүнүп атасызбы? Азыр мен балдарым 4 тең ооруп атат үйдө. Түнү мен уктаган жокмун, ушул жака келем деп мен 5те. Баламды 5ке бөлөп, апамдын астына коюп келдим азыр. Бардыгы температура ооруп атат. Ушуну сиздерден сураныч. Мына аким деле айта берсин, губернатор деле айта берсин. Мага баары бизди мыйзамсыз деп. Мен бирок акчама сатып алдым. Адал акчама саттым, арам эмес. Арам дегенди бардыгы акыретте жооп берсин. Бирок сиздер ушуну жеткизип, Садыр Жапаровго, Канжыбек Кылычбековго жеткизип, ушуну чечип бериңиздер. Мен аны картасын башкасын урмойнобойм. Мектеп башкасын бардыгы ал менин проблема эмес. Ал мамлекеттин проблемасы. Жашабаса Садыр Жапаров, Канжыбек Кылычбекович эл үчүн иштеп жүрөт. Эл үчүн, эл болсо алар берпейм. Мен ушуну эле айтам. Мен ушул февралдан баштап, баламды төрөгөндөн баштап энеме таштадым. Ошо баланы караган жокмун. Канжыбек Кылычбековичтин айткан сөзү бар. Аял киши төрөп үйдө отуруш керек деп. А мен эмне? Баламды тыштап иш кылган жокмун, баламды баккан жокмун. Көчөдө көндөгө самсалап жүрөм. Эмне үчүн жүрөм? Чтобы эртең сот менин үйүмдү сүрүп, мени көчөгө чыгарып коюш үчүнбү? Ал эже инсаптуу экен, мага келип, кечке басым жасаган жок. Бирок эртең оповещение чыкты уже. Кызыл китеп алгандан кийин келет дагы чык үйдөн дейт. Же соттошобуз дейт. Мен каркарам. Дагы темсел Россияга кетемби? Мен российский гражданство алып, ошол жакта 20 жыл жашадым. Ошону отказ кылып Кыргызстан паспорт алганыма мен керет өкүнөм. Бизде эмнеге башында 12-жылы кашаны чыгарды. Ошонон баштагыла. Ошонон тыткыла. Мына Расул мырза, замаким жек эмесмин деген эле. Жектир. Анык жектир. 800 миллион. Акмын деген. Ким аты экен бул жакта? Бир да инсан ак эмес. Ушуну экен мен. Бизге эч нерсе керек жок. Мамлекеттик деңгээлде просто чечип бергиле, адамгерчиликтүү эле. Мен силердин ишиңерди түшүнбөймүн. Бул жакта жабыкка отургандарыбыз президентке жеткен жок. Прекрасно жеткизген жок.